Саламатсыздарбы балдар? Биз бүгүн Италия партиясын өтөбүз. Италия партиясы ачык дебюттарына кирет. Дебюттар болсо, өзүңөр билесиңер, 3кө бөлүнөт. Ачык дебют, жарым ачык дебют жана жабык дебют. Ушу ачык дебюттардын бири Италия партиясы. Италия партиясы көптөгөн варианттарга бөлүнөт. Италия партиясынын азыр бир варианты Тынч Италия партиясын көрсөтөйүн силерге. E4, E5, at F3, at C6, слон C4, слон C5. Эгерде эки слон тең ушинтип чыкса, бул Италия партиясы болот. Дагы Италия партиясында баары окшош уланаты. D3, D6, актар рокировкага өтөт. Каралар рокировкага өтүү үчүн атын борборго чыгарат F6га. Ал эми актар C3кө. Эми караларга рокировка жасайбыз. Эми бул жерден эмне кылыш керек? Форчик ачыш керек. Актар H3 жүрөт дагы. Каралардын слону борборго чыгат. E6га. Бул жерден слон менен E6 дагы слону жеп салсак болот, болбосо артка чегинип койсок болот. B3кө. Бул учурда каралар H6га чыгат. Мына бул жерде эми өзүңөр көргөндөй эле шахматта эмне кылыш керек? Биринчи жеңил фигуралар борборго чыгыш керек, жана рокировка өтүш керек. Ошондой эле мынакей жеңил фигуралар борборго чыкты. Азыр актар слонун чыгарат. Ошо менен бардык жеңил фигуралар чыкты дагы. Аркасында оор фигуралар калды. Бул партия Тынч Италия партиясы деп аталат. Келгиле эми балдар. Азыр ошол эле Италия партиясынын бөлөк вариантын өтөлү. Азыркы өтө турган варианттын аты меллердин чабуулу деп аталат. Бул меллердин чабуулунда дагы эле Каролинасынан баштайбыз. E4, E5, at F3, at C6, слон C4, слон C5. Бул жерден жана Тынч Италия партиясын өтүп атканда D3 жүрүп атканбыз. Азыр бул жерден C3 жүрөт. C3 каралар F6. Бул жерден актар чабуулга өтөт. D4. Эдеги пешка менен D дагыны жейбиз. С дагы менен D4төгү пешканы жейбиз. Бул жерден слон менен ак королго шах коет. Бул жерден слон менен тосса болот D2ге, же B3 менен ат менен шахты тосуп койсо болот. Бул жерден каралар пешканы жей алат. Бул жерден ак ат менен кара атты жей албайбыз, себеби биздин атыбыз ачпас, байламдада байланып турат. Ошондуктан актар рокировка өтөт. Эми каралар бул атты жесе болот, кара ат менен же кара слон менен. Бул жерден азыр меллердин чабуулунда слон менен жейт. Эми карайбыз. Биз пешка менен жеп койсок болот, бирок бул жерден жакшы күчтүү жүрүш бар. Ал жүрүшүбүз D5. Эми мына карасаңар, D5деги пешка менен биз атка чабуул жасадык, жана B2деги пешка менен C3дөгү слонго чабуул жасап жатабыз. Бул жерден каралар слону менен артка жүрөт. F6га. Эми бул жерден биз пешка менен атты жебестен биз ладья E1ге жүрүп, бул атты биз байлайбыз. Ачпас болуп калды. Бул ат менен жүрө албайт. Жүрөйүн десе королго шах болуп калат. Ошондуктан эмне кылат? Алар аргасыздан экинчи аты менен E7ге жүрүп, ачпасты жабат. Бул жерден актар атты жейбиз. Каралар слонун центрга чыгарыш үчүн пешкасын түртүп слонго жол ачат. Азыр биз слон менен G5ке жүрүп слонго чабуул койдук. Бул жерден кара слондор жейт, ак ат менен жейт. Эми каралар эмне кылат? Каралар рокировка өтөт. Ушул жерден актар атын курмандыкка чалып, H7деги пешканы жейт. Меллердин чабуулунда ушундай ойнолот. Азыр король жегенде эми булар чабуулга чыгышты. Ферзя H5 шах. Королдун бир эле кача турган жери бар. G8. Бул жерден актар экинчи ладьясын алып келет. Бул жерге H7ге же H8ге мат коюуга. Ошол учурда каралар маттан коргонуш үчүн F5 жүрүп, король менен качып кеткенге жол ачышат.
Эми Ферзя менен биз шах беребиз. H7ден королдун бир эле кача турган жери бар, F7ге качат. Эми бул жерден биз ладьяны жардамга чакырабыз. H6га бул жерден пешка ладьяны жеп кое албайт, себеби ал байламтада, ачпас Ферзя менен шах болуп калат. Бул учурда каралар H7деги жардам берет ладья менен H8ге жүрүп. Бул жерде актар дагы өзүнө жардамчы чыгарат. Ладья E1. Эми каралар дагы пешкага дагы жардам берүүгө жанына келишет. F8. Бул жерден эми актар королдун жолун тосуп салышат. Король B5ке жүрүп, бул линия менен E8ди тосуп коебуз. Бул жерге жүрө албай калат, шах болуп калат. Эми каралар чабуулга өтөт. Ферзяга чабуул. Ферзя менен жегенде эми ушул жерден жакшылап карагыла. Эгерде биз Ферзя менен каралар жеп кое турган болсо, анда ладья менен жейт дагы каралардын фигурасы ойной албай калат. Эгерде слоун жүрүп кетейин десе, ладьясын жейт. Ладьясын да жүрө албай, слоунун да жүрө албай кыйналышат. Ошондуктан бул жерден каралар Ферзя менен Ферзяны жебестен пешка менен ладьяны жейт. Эми ак Ферзя королго шах коет. Шах. Эгерде бул жерден карагыла Ферзя менен тосо турган болсо, Ферзясын оңой эле утуп кетсе болот. Ошондуктан Ферзясын тоспойт. Кантип утуп кетсе болот? Ладья менен атын жеп шах беребиз. Король ладьяны жегенде биз анын Ферзясын жеп кетебиз. Ошондуктан каралар Ферзя менен тоса албайт, аргасыздан король менен кача албайт, калган жактары шах F6га качат. Ошол учурда биз анын атын ладья менен жейбиз. Эми аны Ферзя менен жейт дагы. Бул учурда бул оюн шахка айланат. Шах. Эгерде бул жакка кача турган болсо, Ферзя E3ке келип шах. Бул жерден пешканы жей албайт. Эгерде пешканы жей турган болсо, биз анын Ферзясын бекер жеп кетебиз. Ошондуктан король артка чегинет. Кайрадан H6дан шах. F7ге качса король, H7ден шах. Эгерде F8ге качса, кайра H8ден шах. Ушинтип түбөлүктүү шахка айланат. Ушул меллердин чабуулу болуп аталат. Балдар, эми Италия партиясынын дагы бир вариантына көңүл бөлөлү. Бул варианттын аты орусча айтканда гамбит Эванса, кыргызча которгондо Эванстын бучалмасы. Бул кантип башталат? Бул деле бардык эле башындагы 3-4 жүрүшү окшош. E4, E5, ат F3, ат C6, слон C4, слон C5. Бул жерде буга чейин эске сала кетсем, Тынч Италия партиясында D3 жүрүлгөн, ал эми меллердин чабуулунда C3 жүрүлгөн. Азыр гамбит Эвансада B4 жүрүлөт. Бул жерден кандай болот? B4 пешканы бекер салып берип, булар актар жүрүш утуп алгысы келет. Эгерде слон менен жей турган болсо, темп утуп алат, жүрүш. Биз слонго чабуул жүрүп, ал качканда дагы чабуул жасайт. Эгерде бул жерден аны кабыл албай да койсо болот, слон менен артка чегине турган болсо, B6га актар бул жерден кара пешканы утуп алалы деп ойлошот. Бул туура эмес. Бул жерде каралардын капканына түшүп калышы мүмкүн. Бул жерде кантип? Эгерде B5 жүрүп, кара атты качырып, бул пешканы жеп кетели десе, ал туура эмес. Азыр мен силерге ушуну көрсөтүп берейин. Ат D4кө жүрсө, бул жердеги E5деги пешканы жеген туура эмес жүрүш. Бул жерден каралар кантип актарды капканга түшүрөт. Ферзь менен чыгабыз G5ке. Бул жерде чабуул жасалды. E5деги атка жана G2деги пешкага. Бул жерден актар болбой эле ат менен F7деги пешканы жей турган болсо, кош сокко уруп, ферзьке жана ладьяга. Бул жерден король жей албайт, биякта слон кайтарып турат. Бул жерден каралар мейли деп слонун салып берип, каралар дагы чабуулга жүрүшөт. G2деги пешканы жеп, аны не кылгысы келет? Мат коюп койгусу келет. Бул жерден пешкага чабуул жасап атат жана ак ладьяга. Бул жерден ладьяны бир эле жүрүшү бар, качат F1ге. F1ге качканда эми Ферзя менен келип, E4дөгү пешканы жеп, королго шах коебуз. Бул жерден эмне кылышат? Алар эгерде слон E2, E2ге жүрүп тосо турган болсо,
ат менен F3 жүрүп биз мат коюп коебуз. Мына ушул гамбит Эванса деп аталат. Келгиле балдар. Азыр дагы Италиянын дагы бөлөк вариантына көңүл бөлөлү. Бул варианттын аты Защита двух коней деп коет. Бул эки аттын коргонуусу. Эки аттын коргонуусу кандай башталат? Башында биз өткөндөй эле Италия партиясынын бардыгы E4, E5, ат F3, ат C6, слон C4 менен башталат. Бул жерде буга чейинки биз өткөн партияларда Италия партиясынын варианттарында слон C5ке чыгып жаткан. Бул жерден ат менен чыгат. Мына эки ат чыккандыктан бул эки аттын коргонуусу болуп айтылат. Бул жерден актар чабуулга өтүшөт. Кантип өтөт? Ат G5ке жүрүп, каяка биз чабуул жасадык? F7ге. F7де ат менен жей турган болсок, биз ферзге жана ладьяга кош сокку урулат. Бул жерден король жей албайт, себеби биякта слон менен шах болуп турат. Эгерде слон менен биз пешканы жей турган болсок дагы корольго шах беребиз. Король качат дагы эмне болот? Рокировка өтүү укугунан айрылат. Ошондуктан каралар кандай ойнош мүмкүн? Каралар ферзь менен кайтарып кое албайт экен, баары бир деле жей берет экенбиз. Ошондуктан буларда эң күчтүү жакшы жүрүш бар, ал D5. D5 менен F7 торчосун тосот дагы, ошол эле учурда слонго жана пешкага чабуул жасайт. Бул жерден пешка менен пешканы жеп, атка чабуул жасайт. Ат A5ке жүрүп, слонго чабуул жасайт. Бул учурда слон менен корольго шах коебуз. Каралар тосот. C6. D дагы пешка менен жейбиз C6-ны. Алар B дагы пешка менен жешет. Бул жерден биз слон менен пешканы жей албайбыз, биякта ат кайтарып турат. Бул жерде бөлөк варианттар да бар. Мен азыр силерге негизги вариантын көрсөтүп берейин. Негизги вариантта слон менен E2ге артка чегинет. Эми караларды карасак, каралардын чек арасына ак ат кирип кеткени, алар ак атка чабуул жасашат. Ат артка чегинет F3кө. Ошол эле учурда E5деги пешка менен кайрадан чабуул жасайт. Ат E5ке секиргенде слон D6 жүрүп атка чабуул жасайт. Бул учурда биз пешка менен атты кайтартсак болот. Бул жерде пешка менен минтип жеп койсок болот. Эгерде жей турган болсо, биз ат менен кайра артка жеп коебуз. Бул эки аттын коргонуусунун негизги вариантын өттүк. Ушу менен балдар, кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.